Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah'a çeksiz maqtovlar, şükürler bolsun. Jana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah'ın salamı jana salavatı bolsun. Assalamu aleykum, hurmatly musulman bir tuğandar. Biz cemaatimiz menen umra safarında жүрөбүz. Mekke jana Medina şaharını ziyaret kıldık. Mekke şaharındagı Kaabatullah, Allah'ın үйü bolgon Kaabаны ziyaret kılgandan soň cemaatimiz menen bugün Medina şaharına Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in meçitinde oturabız. Bul meçitte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri жайгашкан. Jana Peygamber aleyhisselam'ın bul meçitin bir burçunda үйü жайгашыптыр. Биздин musulmandардын тарыхы ушундай bir uzak tarıхыбыз бар экен. Бул тарых 14 кылымдан турат. Ушул 14 кылымда Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dan baştalgan din muna akırkı ушул 14 kılımda жашап аткан biz musulmandarga da жетип турат. Allah'a çeksiz şükürler bolsun. Kança adamda жүрөт, dini жок, İslam'dan alыс, İslam'ды takır düşünmөгөн жана İslam'dan başka dinlerdi karmanıp akırı zalalat kalıp bara turgan, tozok kalıp bara turgan ар кандай туура эмес жолдордо жүрөт. Келиңиздер, биз алхамдулилла мусулманбыз. Ушул мусулманчылыгыбызды бекем кармап, Аллах разы боло турган Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрсөткөндөй жашап өтүүнү умтулайлы, аракет кылайлы. Мына көрүп атасыздар, мусулмандар өзүнүн динин унутуп койду. Динин амал кылбай койду. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах дейбиз дагы, ла илаха иллаллахка каршы чыга турган үммөткө айланып калдык. Негизи ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах бул улуу калиманын маанисин билесиздерби? Ла илаха иллаллах эч кандай жаратуучу жок Аллахтан бөлөк. Аллах Таала өлтүрүүчү, тирилтирүүчү, кыяматтын ээси. Аллах ар бир нерсеге кадыр кудуреттүү зат. Ошол заттан башка жаратуучу зат жок. Ошол заттын гана буйруктарын аткарамын. Жана ошол зат тарабынан пайгамбар кылынган адамдар арасынан тандап алынган Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга толук ээрчимин деген убада. Бул ла илаха иллаллахты убада деп түшүндүрсөк да болот. Кимге берген убада? Bir адамга, bir белдеге сен убада берип, ал убадаңды аткарбай койсоң, ал канчалык сенден ренжийт. Эми биз мусулмандар тилекке каршы Аллахка ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах мусулманмын деп туруп, ошол мусулмандык милдетти аткарбай койдук. Ла илаха иллаллахтын функцияларын жашообузда аткарбай койдук. Ла илаха иллаллах бизден эмнени талап кылат? Аллахка ээрчүүнү талап кылат. Пайгамбарга толук ээрчүүнү талап кылат. Ла илаха иллаллах Аллах Таала бизге буйрган нерсени аткарып, Аллах Таала бизден кайтарган нерседен толук кайтууну талап кылат. Ла илаха иллаллах пайгамбардын жолуна ээрчип, пайгамбардын жолун өзүбүздүн жашообузга жашоо образы кылып алууну талап кылат. Тилекке каршы бүгүн кандай болуп калдык? Тилибизде ла илаха иллаллах дейбиз, Куран менин китебим дейбиз, кыямат, жаннат, тозок, акырет бар дейбиз, бирок акыретке аракет кылбай койдук. Акыретти ойлобой койдук. Бул жашоону гана ойлоп калдык. Байлык, мансап, бийликти гана ойлоп калдык. Ла илаха иллаллах деп айтабыз дагы, Аллаху акбар, мен мусулманмын деп айтабыз дагы, мусулманчылыгыбыз дасторкондо бисмилла деп тамакты баштап, омин деп исламыбызда түгөп баратат. Башка жашообуздагы адамдар менен болгон мамиледе, үйүздөгүлөр менен, бүтүндөй мусулмандар менен болгон мамиледе, жашоонун барлык тармактарында бизде ислам жок. Исламга амал кылбай койдук. Келиңиздер, мусулман бир туугандар, ушул Аллахка, жаратуучуга, бүткүл ааламдардын Раббиси болгон Аллахка болгон убадабызды аткаралы. Эгер бул убадада турбасак, анда акыретибиз кандай болушун билесиздерби? Аллах өзү сактасын. Аллахтын азабы өтө оор. Ал жердеги азапты эч ким чыдай албайт. Аллах Таала өзү Кур'ан-ы Керимде ушундай деп сыпаттайт. Инне жаханнама лашадида. Жаханнам андагы азап өтө катуу. Жаханнам андагы азап өтө катуу. Келиңиздер, бул дүйнөдө аз гана убакытка келдик. Бул эшиктен кирип, бул эшиктен чыгып кете турган бир жашообуз бар. 50 жыл, 60 жыл, 70 жыл бул убакыт өтө тез өтүп кетет экен. Келиңиздер, ушул убакыттын ичинде бизди жараткан жаратуучунун планы бар.
бизди жөндөн жөн жаратып таштап койбоду. Ал жаратуучунун планы эмне? Ал жаратуучунун планы Аллах Таала өзү Куранда пайгамбарына ушундай баян берип: "Ва ма халактул джинна вал инса илля ли'абудун." Мен инсан жана жиндерди өзүмдүн буйруктарыма аткарыш үчүн, кайтарган иштеримен кайтыш үчүн, ушул мен түшүргөн эреже менен жашаш үчүн жараттым деди. Келиңиздер ушул нерсеге кайталы. Чыныгы мусулманчылыгына кайталы. Аллах Таала сиздерден жана биздерден бүткүл мусулмандардан ыраазы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.